Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда аргументтен кушкалар жаңылыктар топтому. Мына бул шоу бизнестеги кырчайым Анжелика Кайратова менен Самара Каримова бири-бирине өчөшкөн. Ал эми азыркы учурда эс алуус менен да ат салышып, пиар акциясынан кем калбай жан талашып жаткан кези. Буга чейин Анжелика Кайратова кыздар менен кандай эс алып жаткандыгын чагылдырып, улам видео сүрөттөрүн ысык кезинде социалдык тармактарга жүктөп жатты. Эми болсо Самара Каримова да Дубайга учуп жатканын жар салды. Натыйжада Дубайдагы бардык көзгө көрүнөрлүк өзгөчө жерлерден сүрөткө түшүп, кимиси кооз жерлерге барганы боюнча жарышып кабар берери айтпасак да айдан ачык. Булар митип атаандашкандан көрө абройлуу сынактарга барып, өнөрү менен атаандашып, өлкөбүздүн атын чыгарса, алда канча пайдалуу болор эле. Ал эми биздин ырчылар кийген кийими, тийген көөлөрү менен гана пиарлашат деген пикирлерин социалдык тармактын колдонуучулары калтырышкан. Күтүлбөгөн жерден шоу-бизнес тармагында өзгөчө жаңылык болду. Рүбек Атабековдун жубайы Мерим Төлөпбергенге Hyundai компаниясы 2020 гана чыккан фирмалык унаасын мурунку Toyota үлгүсүндөгү унаасына алмаштырып берди. Рүбек Атабековдун айтымында, жубайым Instagram'дан активдүү колдонуучусу болгондуктан Түштүк Кореядан Hyundai компаниясынын жүзү болуу сунушу түштү. Чындыгында мындай чоң белекти күткөн эмес элек дейт ырчы мырза кубана. Ал эми алардын катталуучулары жубайларды куттуктап, жакшы ой тилектерин билдирип өтүштү. Гүлжайна Атаханова өзүнүн жетекчисине сүйүүсүн арнады. Кудул теле алып баруучу ырчы Гүлжайна Атаханова жетекчисине Бакыт Алиевке өз сүйүүсүн билдирди деген эл арасында сөз тарап кеткен. Ал көрсө ырчы менен Бакыт Алиев экөө сүйүү жашка карабайт аттуу чыгарманы Атаханованын жеке концертинде дуэт кылып ырдап чыгышкан. Айтор бул чыгарма эл тарабынан жылуу кабыл алынып, Москвада чайханада мекендештер арасында суроо талаптар боюнча кайрадан аткарылган. Сиздер аргументтен кушкалары жаңылыктар топтомуна күбө болдуңуздар. Кайрадан жүз көрүшкөнчө аман болуңуздар.